Саламатсыздарбы, бүгүн мен сиздерге Gmail электрондук почтасын колдонуу тууралуу айтып беремин. Электрондук почта бул компьютердик тармактын жана интернетти колдонуучулардын ортосунда электрондук билдирүүлөрдү жөнөтүү жана кабыл алуу технологиясы жана кызматы болуп саналат. Электрондук почта 1965-жылы MIT'де Ноэл Моррис жана Том Ван Влек жазып чыгышкан. Электрондук почта 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул жерде мисалы сонун мектеп колдонуучу ойлоп тапкан жеке аталыш же болбосо уюмдун администратору тарабынан көрсөтүлгөн логин. Маймылчадан кийинки көрсөтүлгөн бөлүк ал баардык таандык электрондук укуктун домендин аталышы берилет. Андай эмесе Gmail почтага регистрация кылууну жана кирүүнү көрсөтүп беремин. Кирүү үчүн Gmail деп поискке жазып аласыздар. Электронная почта Gmail'ге кирип создать аккаунт. Бул жерде создать аккаунт деген жерде имя атыңыз, фамилия жөнүңүз, имя пользователяга өзүңүз ойлоп тапкан жеке логин жазасыздар, андан кийин пароль, аны кайталап жазасыздар жана бул жерде тил тандап алсаңыздар болот. Русскийди тандап кирсек болот. Мисалы, имя Айгуль, фамилия Ибрагимова, имя пользователяга мисалы Айгуль Ибрагимова деп жазып алсак болот. Көрөбүз, бул ат уже колдонулуп атыптыр. Ошондуктан бизге Айгуль Ибрагимова 924 деген логин айтып атышат. Макул деп бул жерге каалагандай пароль жазып алсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталап жаза алабыз. Кааласаңыздар показать пароль кылып далее недостаточно надежен. Андан соң телефон номериңизди жазсаңыздар болот же болбосо далее кылып кетсеңиздер болот. Колуңуз жазып, туулган күнүңүздү жазып, далее принять условия. Условияларын кабыл алдым деп. Биз почтабызга кирип алдык.